Assalamualaikum урдақты жерлештер. Бұл видеоны максималды түрде группаларға, Facebook группаларға, WhatsApp группа, Одноклассник, барлық сайттарға бөлішіп қойыңыздар. Сіздерден сұраныч. Қазір мен сіздерге бір сұраумен қайырлайын деп атам. Барыңыздарға. Бұл видеоны максималды түрде бөлішіп достар, туғандар. Аз мен дағы бөлішіп сіздерге бір-екі сұрауларым бар. Ошол бойынша сөйлесеміз, талқы қыламыз. Урматтуу достор, урматтуу жердештер, мен бір суроомен кайрылып атам. Эмне себеп бул азыркы Кыргызстанда болуп жаткан саясий кырдаал? Мен суроом төмөндөгүдөй. Эмне себеп менен 1 жыл мурун 5 октябрда карапайым эл, мындай айтканда Ата журт партиясы, Мекенчилдер партиясы, биз бүтүн Кыргызстан партиясы, жана ошондой эле карапайым элдер, жөнөкөй жарандар эмне үчүн митингге чыкты деген маселе. Ошо жооп жазып коюңуздар, сураныч. Ким кандай ойдо азы калган мен сөйлейм, азыр толкун бөлүштүрүңүздар видеону. Ассалаумалейкум. Алейкум. Мен айтайын деген урматтуу жердештер, мына маселе болуп атат. Ошол убакта баарыбыз чыкканбыз. Баарыбыз митингге чыкканбыз. Биз ошол убакта сырт жакта Москва шаарында эмгектенип жүргөнбүз. Ал жерде шайлоо мыйзамсыз болду деп митингге чыкканбыз. Шайлоо жокко чыксын деп митингге чыкканбыз. Андан кийин анын арты менен элдер бийлик алмашуу болуп кетти. Бирок мага түшүнүксүз болгон жери, урматтуу жердештер, абактагылар кээ бир эмес, мында ачык эле айтайынчы, Тилакмат Куренов, экинчиси Жеңиш Молдахматов, үчүнчүсү Курсан Тасанов. Ошолордон башка баары чыгып кетти да, мындай айткандачы. Бүгүн аягы Асылбек Жээнбеков менен Зулпукаров чыкты абактан. Аны баарыңыздар көрдүңүздөр. Мен ошо таң калып атам. Эмне себеп менен элдер митингге чыкты? Эмне себеп менен ошончо адам инвалид болду? Эмне себеп менен үмүт көз жумду? Эмне себеп менен канчалаган жылы талкаланды? Ошонун артынан эмне себеп менен бизде кымбатчылык болду? Эмне себеп менен биз ушундай жанагыдай жашашыбыз керек? Биз так ойлогонбуз, баарыбыз ойлогонбуз. Мындай болбойт. Шайлоо жокко чыгат, андан кийин таза шайлоо болот дегенбиз. Андан кийин шайлоо жарыяланган жок, даже бийлик алмашып кетти. Эми болору болду, бирок азыркы күн түшүнүксүз болуп атат да мен үчүнчү. Ошончо адам эмне себеп менен инвалид болду деген суроо мени дагы кыйнап атат азырчы. Ошончо адам эмне деп чыкты эле деп азыр мен дагы ошо ойдо болуп атам. Кантип эле баары акталып кетет?
кантип эле баары акталып чыгып кетет да. Тилахмат Куренов менен Жеңиш Молдахматов, Курсант Асановдор калып кетет. Мен айтайын дегеним, азыркы бийликтегилер, азыркы бийликти колдоп аткандар. Азыркы бийликти колдоп жатканда силер да адилеттүүлүк сөзүңөрдү айткыла. Ошол убакта бир гана биз чыкпаганбыз. Бир гана бүтүн Кыргызстан партиясы чыкпаган, силер дагы чыккансыңар ошол убакта. Ошол убакта баарыңар чыккансыңар. Асылбек Чембеков камалып атканда кандай кыйкырыктар менен чыккансыңар. Зулпукаров камалып атканда кандай кыйкырыктар менен чыккансыңар. Бийлик алмашыш керек деп кандай кыйкырыктар менен чыккансыңар. Бүгүн эмне болду? Бүгүн эмне болду айткылачы, ошолордун бирөө хотя бы айткылачы, туура ушул аткарылды деп айткылачы хотя бы. Бирөөнү айткылачы. Бийлик алмашты, баардык жанагылар алмашты. А бирок айткылачы ушул адам жазасын алды ошол боюнча деп. Эмне себеп менен биз кайра Садыр Жапаров айланасындагылар баары курчап алды деп айткан сайын силер наоборот бизди тепкилеп отуруп, муну азыр далил болуп атпайбы? Садыр Жапаров айланасындагылар курчап алганы бул 100% далил болуп атпайбы? Бирок отуруп алып бизди жамандап атасыңар. Биз ал жерге барып алып туруп Садыр Жапаровду, биздин команда барып алып Садыр Жапаров сүдүрөп түшүш керек, же болбосо тебиш керек, же уруш керек, же камаш керек деген маселеде эмес. Биз да алдыбызга максат койгонбуз, жок дегенде ошол жака бүтүн Кыргызстан партиясына барып калса, биз дагы ниет кылганбыз, барышып калса, жок дегенде министрлерди бир жакшыраак адамдар сүрөп чыгып калар деген үмүт болгон. Жок дегенде Садыр Жапаровдун жанындагыларды бир түзүгүрөөк адамдар коюп калар деген үмүт болгон. Бирок ага дагы чынын айтканда жол берилбеди, ага дагы. Азыр эми баарыбыз көрүп атабыз, мына могу жерде Садыр Нуркожоевичтин сүрөтүн коюп, бир Кыргызстан флагын коюп, бир бала турат. Ошол дагы, бул дагы кыргыз. Бул дагы баарын билет, бирок эмне себептен айтпайсыңар, туугандар. 5-октябрда эмнеге чыкты адамдар? Эмнеге инвалид болду? Эмнеге бирөөдүн баласы көз чумду? Эмнеге көз чумду? Эгер ушундай боло турган болсо, эмнеге көз чумду? Биз шайлоо жок, бул депутаттар кетиш керек дедик. Бирок азыр ашу эң көп мурункулардын көпчүлүгү кайра келди, турабы? Же жалган болсо айтыңыздар. Мен караңгы түндө турам. Жалган болсо айтыңыздар. Камалгандар баары четтен чыгып кетти. Болгон Жеңиш Молдахматов, Курсант Асанов, Тилахмат Куренов ошолор эле калды, калган баары чыгып кетти. Жалган болсо айтыңыздар. Ушул адилеттүүбү ушул? Мен айтар элем, Курсант Асановдун күнөөсү бар болсо камагыла, бирок кечээ коюлуп аткан күнөө аныкы вообще туура эмес. Мен ушул убакка чейин эфирге чыгып башка кылып айтып атам, бирок мен бир жолу дагы Курсант Асановду тактап айта элек элем, бирок мен азыр бул нерсени айтып коюшум керек. Себеби бул адилеттүү, бул туура, бул чыныгы болгон нерсе. Курсант Асановду камай турган болсоңор, мурунку нерселерди коскоп, өзүнүн чын ошол нерселерди аткарган жанагыларын коскоп камагыла. 5-октябрда бийликти басып алууга аракет кылды деген бул көргөнбүз да көзүбүз менен кимдер басып алганын. Ошол убакта гана Сыймык Чапкеев жооп берген жок. Гана Темирбек Асанов жооп берген жок. Гана Максат Мамуткан жооп берген жок. Жеңиш Молдахматов причем тут он? Жеңиш Молдахматов кантип туруп бийликти басып алууга аракет жасады? Мен мисалы анын тарапташы эмесмин, бирок азыркы мен анын тарапташы эмесмин, туугандар. Бирок азыркы болуп аткан жагдайды карап туруп, азыркы ошол убакта камалгандар азыр чыгып аткандарды карап туруп, бул балдар дагы садага чабылып кетти деген ойду айттым. Мыйзам деп сүйлөйсүңөр, бүтүнчүлөр, мыйзам боюнча чымкириктер бошотуп алды. Мандатын ажыраса кайра эле камалат. Аларды Садыр Жапаров чыгарган жок да, ошого кийлигишкен жок дейт. Мындай да, Ким Султан Тунбеков, мен бир нерсени айтып коеюн. Бул караңгылык. Бул мен жеке оюм, мен сени айтып аткан жокмун. Негизи ушундай ойдогуларды айттым. Бул караңгылык. Эмне себеп менен бир жакшы нерселер болуп атканда ушул парламент кылды дебейсиңер? Эмне себеп менен бир жакшы нерселер кол коюлуп атса, бир жакшы нерселер болуп атса, эмне себеп менен ушул парламент кылды? Ушул парламент чечти дебейсиңер? Жаман нерсе болгондо парламент чечти болуп калат. Жакшы нерсе болсо Садыр Жапаров чечти болот. Эмне себеп менен жакшы нерсе болуп аткан болсо парламент чечти болбойт? Эмне себеп менен жаман нерсе болсо Садыр Жапаров чечти болбойт? Бул, урматтуу туугандар, бул бир айла жоктун иши да булчу.
Айла жоктун иши. Жеңиш Молдоахматовго мен Жеңиш Молдоахматов айткан себеби ал ушул убакка чейин бир күн дагы эч кайсы жерде мамлекеттик кызматта иштеп көрбөгөн адам. Тилахмет Кураневдик дагы ошондой. Бир күн дагы. Эсти күнөөсү бар боло турган болсо, урматтуу туугандар, ошол күнөөсүн мойнуна коюп туруп калмаш керек. Андан кийин жок барып туруп машина менен бирөө сүз өлтүрүп кетсе, аны мал урууда деп туруп камап койгон ал туура эмес. Ошол машина менен тебелеп өлтүрдү, ошол беренени коюш керек. Болгону машина менен бирөө тебелеп өлтүрүп кеткен болсо, ошол беренени койсо, жанындагылар кошуп качып кеткен болуп, көбү чыгып калтат. Ошондуктан кочколбой атат. Бул жерде Султан Тунбеков бир тууган, сенин дагы бир тууганың бар, башка бар. Бул жашоо экен, көрүп атабыз. Бирок эптеп эле бирөөнүн мойнуна бир нерселерди илип камап коюп, ал менен мамлекет түзөлүп кетпейт да. Өзүңөр кече эле айтып аткансыңар го. Райым Матраимов камалат дегенде баары туруп алып кол чапкан ошол жерде. Кыйкырып, өкүрүп, молодец деп кыйкырып кол чапкан. Андан кийин болбой калды. Макул, анда дагы болор болду дедик. Азыр бүгүнкү нерсе кандай болуп калды бүгүн? Айткыланда только Кыргызстанда жаман нерсе болсо, депутаттар күнөө жакшы нерсе болсо, Садыр Жапаров себепкер деп айткыланда. Бул менен болбойт да, бул менен алыска барбайт да, өзүңөр дагы билип атасыңар да, бул келечеги жок нерсе да бул ойлордун. Андан көрө силер дагы өзүңөр мына Мекенчил партиясы, Ата журт Кыргызстан партиясы, ошол убакта посольствонун жанында турганбыз, баарыбыз Жекшенкулов ошол убакта элчи болгон. Кыйкырып турганбыз, силерди бизди ичкерге киргизбестен, биз ошол жерде очередте турганбыз, баарыбыз биргеликте кыйкырып. Консулдук каттоодон бизди өткөр деп турганбыз. Очередте туруп алып бизди киргизбей турган. Андан кийин шайлоо болгондо канчаларыбыз ошо Мекенчил партиясы, Ата журт партиясы, бүтүн Кыргызстан партиясы ошол жерде баарыбыз чогулуп алып турганбыз ошол жерде. Ошол жерде жалган айттырбайт, ошол жерде Мекенчил партиясынын тарапташтары болгон баарыбыз биргеликте эле бир же чай ичип эле бирге эле жүргөн балдар эле. Ошол убакта силер да чыккансыңар да баарыңар. Ооба Асылбек Жээнбеков кетсин. Ооба Райым Матраимов камалсын деп. Ооба 120 кетсин деди. Азыр кандай болуп калды? Айтанда бир тууган ошол болуп атабы азыр? Ошол убакта талаптар болуп атабы? Депутаттар тазаланган жок. Өзүң көрдүң, наоборот көпчүлүгү келип алды ошолордун. Булар азыр силердин дете отуруп, биз айтпасак дагы силер айтышыңар керек да, Султан, бир тууган. Силер айтышыңар керек да, биз айтпасак дагы. Силер айтышыңар керек да, Садыр Жапаровго, Садыр Кожоевич айланаңыздар анча нелер болуп атат деп. Силер айтышыңар керек да. Эмне кереги бар, эртең аңга түшүп түртүп бергенден кийин бир жака барып тыгылып калгандан кийин айтканыңардан эмне толк? Азыр айтпайсыңарбы андан көрө? Поддержка бербейсиңерби? Лидер деп колдоп чыгсаңар, лидериңерге поддержка бербейсиңерби? Аңга түшүп кеткан өзүңөр дагы билип турасыңар го. Эки адамыңар чыгып видео эфир, прямой эфирге чыгып же видео обращение берип койсо ойлобогула бүтүп колдоп атат деп. Комментарийге 100 фейк жазып атса ойлобогула болуп атат деп. Андай эмес да. Андай эмес да, сыкчак көрүп атасыңар го өзүңөр. Садыр Жапаров өткөндө эле айтты. Токтогул суу сактагыч боюнча мен сууду ичип коюп аткан жокмун деди. А бүгүн чыгып эмне деди? Бүгүн чыгып эмне деди? Буну баарын кылып аткан ошо жандагылар, айланасындагылар кылып атпайбы? Токтогул суун Казакстан алып туруп азыр рахматын айтат го. Ошол убакта бергениңерге рахмат деп. Бул эмне деп, бул алыска барбай атат да мындай нерселерчи. Же бир адам бир мындай чындыкты айтайын деп жана кылбайт. Азыр мен ушул турушта кетет дагы болсо дагы бир тополоң алып келет. Ал жерде дагы бирөөнүн баласынын башын жейт азыр. Дагы митинг болуп аткан болсо дагы бирөөнүн баласынын башын жейт. Митингге чыкканда андай кылабыз, мындай андан эч ким коркпойт. Силер ойлогула, коркуп атат, башкалар коркпойт андан. Эртең чыгып алатан болсо дагы бирөөнүн баласынын башын жеген турабыз. Бул митингди биз кылбайбыз, же силер кылбайсыңар митингди. Ошол азыркылар дагы бирип алып дагы эле үнөрүн кылат да. Же айт ачык, алар эч нерсе кыла албайт. Жок, туура болуп атат, алардын абактан чыккан деп айт. Кечээ шайлоодо өткөндөр туура өттү деп айт. Караш керек да туугандар. Садыр Жапаров эсте чынын айтыш керек. Кечегиде
Кана көмүрдү түшүрөм деп турабы. Бишкектен түшүрөт. Бул жерде мындай болду туугандар. Мен көпчүлүккө мындай кандай деп түшүндүрө албай калып атам да. Бул жерде Садыр Жапаров министрди кетириш керек эле давно. Себеби барыңыздар билесиздер, көмүрдү Бишкекке, тестке жазы менен заготовка кылышат. Шарга заготовка кылышат. Кышында только айыл жерлерине гана заготовка болчу эле. Ушул убакка чейин. Кечегиде заготовка жок болуп, жазы менен министр эч нерсе кылбастан заготовка жок, кышка келип алды. Азыр мен дагы бир маселени айтып коеюн. Буну эртең сиздер бир күн чыгасыздар али. Бир сөз ушуну айтып койбосоң болбойт. Бул жерде биз көмүрдү заготовка кыла албаган айынан, элге жеткизип бере албагандын айынан азыр бир маселе тууп калды бизге. Тест 2 деген маселе бар. Тест эмне болду? Казакстанга өткүзүп берип койдук, ошо көмүрүн эптей албайт экенбиз деп бир шылтоо болду. Казакстанга өткүзүп берип биз кара кечен көмүр бул жерге болбойт экен деп. Бирок ал тест именно кара кечеге ылайыкташтырылып салынган тест. Жазы менен булар тестти, шарды заготовка кылыш керек эле министрлер. Азыр алар Казакстандын Шыбыркөлдөн көмүрүн алып келип жагып атат. Өзүбүздө көмүр турат. Ошол нерсени жазы менен аракет болуш керек эле. Айса дагы ким жаман, биз жаман болуп атат. Бирок бул чыгат да, туугандар, чыгат да. Ал өзүңөр дагы мал сал карасаңар, жазы менен заготовка кыласыңар, жемин, чөбүн, башкасын заготовка кыласыңар турабы? Жазы менен мээнет кылып кышка даярдык кыласыңар. Мамлекет да ошондой да. Көмүрдү заготовка кылыш керек эле, сууду заготовка кылыш керек эле кышкыга. Кайсы мамлекетке өз эле эптеп тынчып турушун жанагысында ошол жак менен мамилени түздөп сүйлөшүү боло берип, бул жак менен эч ким иш албай койду. Хотя макул президент Садыр Жапаров сырткы саясат менен алек болуп атканда, мына министрлер иш жакты заготовка кылып туруш керек эле, бүттүн даярдап. Азыр 3000 сомдон көмүр деп атат. Туугандар, 3000 сомдон көмүр болуп аткан болсо, ал жерде камазистер чыгып атат. Алардыкы да туура эмес эле, бир жагындагы эсиге алып коюңуздар. Алар айтат, макул, биз дейт. 3000 сомдон көмүрдү жана албай 5000-6000 алайлык деп атат элдер. Алып келип бергиле деп атат. Камазистер турат, биз ташыйбыз дейт, бирок аларга 15 күндөн кийин келет. Баары айтып атат, бул Садырдын башына туура, Садыр Жапаровдун алып үйүнө алып барып төгүп аткан жок, элге төгүп атат. Бирок туугандар, экинчи жагында ойлош керек да. Ташыган машинасы только Бишкек шаарынын жанагысы болуп атат. Башка жактарчы, мен мисалы Жалал Абадтамын азыр. Жалал Абад жак кандай болуп атат, Ош жак кандай болуп атат, Нарын эмне болуп атат, Баткен эмне болуп атат. Ал жактар ким ойлойт? Азыр баары чыгышат, арзандатып койсо дагы сүйлөнүп атат же башка кылышат. Жок, арзандатканы жакшы, бирок тегиз болуш керек да. Элдер ошодон наразы болуп атат да. 3000 сомдон ташый бер деп камазистерге айта турган болсоңор, алар кандай ташыйт? Бензин базын көрүп атасыңар, 65 чыгып атат. Кантип ташыйт алар? Ооба, кымбатчылык бар жакта болуп атат, бирок бар жакта кымбатчылык болгондон кийин айлык акылар дагы ошого жараша көтөрүлүп атат да. Азыр мен бул маселени макул айтып атыптым. Эртең урматтуу туугандар, Садыр Жапаровду, Камиш Ташиевди билтем кулатабыз деп аракет болуп калаткан болсо, именно ушул нерселерди айтып чыгышат ушулар. Свет мындай болуп кетти, ошого чыктык, анан кийин көмүр мындай болуп кетти, суу мындай болуп калды, электр энергия мындай болду, Кыргызстан мындай болду деп айтып чыгышып алат ушулар. Ушуну андан көрө алдын ала аракет кылбайсыңар, мына Садыр Жапаровду колдогондор, Ташиевди колдогондор, ушуну аракет кылып өзүңөр жеткизбейсиңерби? Жандагылар көрүп атасыңар жеткизбешин. Жандагылар бир маселени чечебиз десек, булар наоборот каяктагы маселени чечип жүрөт. Мына жерде барыңыздар, айтыңыздар, мына реальность көмүр келип эле жатат дейт. Мен Жалал Абадтан болом, мисалга. Көмүр келип атат, 3000 сомдон Бишкек тегерегине келип атат. Мен азыр айткыла, эртең ушул жерде көмүр саткандар айткыла. Мен Жалал Абад областынын Алабыкар районунан, Советсай айылындамын, 1-май. Советсай ушул жерде 3000 көмүр бар деп бирөө чыга турган болсо, мен башым кесип алам. Кайсыл жерде чыгып атат? Мына жерде Эмилбек Атабаев дейт, ушул 1-майдан ушул киши. Ушул киши 1-майдан. Айтыңчы, эмнеге ушул жерде кайсы жерде бар 3000 көмүр?
силерде 56 сом кайсы жерде ошону айтып койчу, мен билейинчи. Мен Алабукадамын. Мен Алабукада 65 сом бензин. Биздин айылда 75тен. 75тен биздин айылда. Алабукада 65тен. Булар дагы 75тен. Буларга дагы 10 сом болот ошо алып келгенде. Бирок алып келгенде булар көп алып келбейт. 50 литр ошондой алып келет. Элдер 2-3 литрден алып кетет. А буну алып келбей эле эмне кымбат сатасың, бул алып келбей эле коет. Бирок элдерге керек. Биз Алабука районунан 50 километр алыста жайгашканбыз. Тоодун арасында. Ал жерге эч ким алып келбейт. Кайсыл жерде Султан бир тон кайсы жерде 56 сом айтчы. 92-ни айттым мен. 92 бизде 65 Алабука районунда. Бишкекте 56 сом экен. Мен аны билбейм Бишкекте. Токтом, мен Бишкекте 56 сом эмес да, кандай 56 сом? Бишкекте 56 сом эмес да. Бишкекке мен качан бардым? Азыр жалган айтып атпай отурайынчы азыр. Бир айдын тегереги болду. 59 сом, 90 тыйын бир жыл, 58 сом, 90 тыйын бир ушундай эле. Биз азыр ушу данный момент Алабука районунда 65 сом. Султан. Мен ошону айттым. Эки жүз жыйырма сом 25 көмір дейді. Максимум 40-лары, максимум алдағы. Аны эле тоннасы ошондой болуп калат оңдар. Ойлонбой ок өзүбүз дагы. Ал биз жана темадан сыртка чыгып кеттик. Мен ошо 5-октябрь боюнча айтайын дегем. Ушул жерде Мекенчил партиясынын башкарган колдоочулар бар. Бишкекте 56-70 дейт. Мен жанагы туугандар 5-октябрь боюнча айтайын дегем. Ошол жерде талаптар бирөө да туура болбой атат. Султан, эгер сенин сураныч, эгер сен Садыр Жапаровду колдосоң, ошол жака үнүң жете турган болсо, өзүң дагы жеткиз колуңан келишинче. Же сага жагып атабы ушул. Баягы депутаттар кайра келген сага жагып атабы ошол боюнча. Же болбосо азыр абакка киргизгендер кайра баягы эле сүйүнүп аткансыңар, кыйкырып камады, кыйкырып өкүрүп элдер молодец, андай кылып бер, мындай кылып бер дегенде баары чыгып атат, сага жагып атабы. Сен ошондо депорт болгондордун арасындагы баласың дейт. Жок ой. Депортко беле барбы. Ошонун жеткизгиде деле биз тепкилей бербесем, азыр тепкилесеңер, тепкилегиле, айтсаңар, айткыла, не десеңер дегиле, бирок эртең ушул кечинде кетет болсоңор, ошо жандагылар жеп, жутуп, биротоло Бакиевди кайсы жака кууза, Акаевди кайсы жака кууза, Атамбаевди кайсы жака тыкса, Жимбеевди кайсы жака кууган болсо ошондой акыбалга салып коет. Ошондуктан алдын ала аракетиңерди кылгыла, алдын ала жеткизгиле, алдын ала ошолордун аракетин бийлик дагы кылсын. Бийлик эле эмес, айланасында ошо колдоочулар силер дагы аракетиңерди кылгыла, колдогула. Азыр колдобой койсоңор акыбал чатак. Көрүп атасыңар эмнелер болуп аткан мамлекетте. Эси абал чатак болбогондо Садыр Жапаровдун уулары чыгарып бермек эмес. Абалдын чатактын баарын байкап турасың, бирок мойнуңар албай атасыңар. Мойнуңар албасаңар, бул тагдыр, бул эртеңде көрсөтүп коет көзгө сайып. Мойнуңа алганын да билиш керек. Eskilerde 23 келтат билем. Калган сен eskilерден 23 деп сен партияныкын айтыпсың. Партиядагылардын арасынан 23 келген болсо, жеке мандаттан бүт эле eskilер келген. Жеке мандаттан бар эле eskilер барып калган. Деп эле. Негиле өзүңөр алдап атасыңар билбейм. Нурбек, кечеле ким Султан, кечеле кыйкырып жүрдүңөр эле го. Асылбек Жембек кымалыш керек деп. Кечеле кыйкырып жүрдүңөр эле го. Райым Матраим камалыш керек деп. Площадьта Садыр Жапаров айтканда баары кол көтөрүп кол чабылды эле го. Кечеле Зулпукар камалганда канча адам кол чапкан. Керек болсо ошол Бекзат Таластын кулуну Бекзат чыгып алып ошол жерде айткан. Мына мунушулар камалды, мына жепсер камалды. Мына камайт деген ушундай болот. Мына деп кыйкырып аткан. Бүгүн алардын үнү каякта калды.
Же бүгүн айтып коюшун анда мына батырлар чыкты. Мына чындык бар экен, акталды деп. Акталып чыгышты, молодец, чындык бар экен деп. Айткыла анда хотя бы. Талтай ортодо туруп, же ары кошулбай, же бери кошулбай, бизге тийбез болду деп ортодо тура бербестин. Бул эмне деген чындык? Бул эмне деген мамлекетке болгон мамиле? Айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп атат азыр. Эмилбеков тууралуу айтчу, ошондо оозунан чыккан сөздөр коет. Мен эч кимдин сөзүнө жана кылбайм. Ал эмне деп сүйлөгөн болсо, эмне деген болсо өзү жооп берет. Кайсысын туура айтты, кайсысын туура айтпады. Мен анын ар бир эфирге чыккан тиктеп карап отуруп, ар бир сөзүн талкуулап отурбайм. Ал өзүнүн оюндагыны, өзүнүн жаназасына келгенде айтып атат. Эми ар бир адамдын айткан сөзүн угуш керек. Туура жагы болот, ката жагы болот. Мен анын кайсы сөзүнүн кайсы жери туура, кайсы сөзүнүн кайсы жери ката экенин ал боюнча мен комментарий бере албайм. Себеби ал бир сөз эмес, миңдеген сөздөрдү айтты. Ал бала. Аны сен кайсы сөзүн сурап атасың билбейм. Аны өзүнөн сурайсың. Күндө эле эфирге чыгып атат го дейм. Өзүнө жазда. Сенин сөзүң туурабы? Сөзүңө жооп бересиңби деп жазда ошолордучу. Мен мисалы ушуга чейин эфирге чыгам, башка кылам. Ар бир айткан сөзүмө өзүм жооп бере алам. Ар бир айткан сөзүм сөз жооп берип жана кылам. Мына биз жакта кечинде бильярдчиздер. Биз жактын бильярд айылда жымжырт. Так, ал экөө кайра камалат, мандат. Жол бербейт да мыйзамда. Таба калдым. Силер кече киргизбедиңер беле мыйзамга? Баарына президент жооп берет. Баарын президенттин айтканы менен болот. Депутаттар эч нерсени чече албайт деп едиңер беле? Эч айтпадыңар беле ошол сөздү? Эч кайсы депутаттар эч ким жооп бере албайт. Бир гана президенттин айтканы болот. Президент эмне десе ошол болот деп аттыңар эле го. Бүгүн депутаттар болуп калабы?